Москвадагы мекендеш сиз үчүн жагымдуу жаңылык. Таза ишеничтүү кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралды. Анда биз без пересетка, без посредниксиз Казакстанга алып барып келебиз. Сизди стажы 15 жылдан ашкан айдоочу Асылбек тейлеп, бардык шарты бар 7 орундуу Альфард унаалар тейлейт. Күн сайын жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Границага чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди текшерип беребиз. Тезинен Асылбекке чалыңыз жана таза кирди чыктыны колго алыңыз. Эжемди жолугун чечпеген үчүн жала менен камап 3 сутка сабашкан. Москвада кыргыз жараны полиция кызматкерине кол көтөрүп, тырмагы менен тытып, погондорун жулуп алганы тууралуу жазганбыз. Көп өтпөй мекендешибиз 37 жаштагы Асель Кадырова аттуу келин экенин анын сиңдисинен тактадык. Анын айтымында милиция бөлүмүндө эжесин 3 күн бою кармашып, катуу сабашкан. Сабай берип болбой калды. Эжем да өзү ооруйт эле, дагы эле кармап олтурушат. Элчиликке байланышсаң жооп беришпейт. Укук коргоогандарын ит менен издеп да таппай жатабыз. Баягы Москвадагы укук коргоо болмуштарды. Жолугун чечпеген үчүн 3 күн кармап, кордук көрсөтөт деген эмне? Эжем урган жок, жала жаап жатышат. Просто өзүнүн укугун коргогон. Тигил аял полицейская өзүнүн кийимин жыртып, анан мени избила дептир жала жабып, жакшы жагына чечилип калса экен деп аракет кылып жатабыз. Кантсе да бөтөн жер, бөтөн элдебиз дейт айыпталуучунун сиңдиси Перизат. Перизат Москвадагы сулуулук салонунда иштейт. Ал эми орус тараптын маалыматына караганда 13 февралда кыргыз жараны Орусиянын ички иштер министрлигинин Головин району боюнча башкармалыгына жеткирилген. Анын каттоосу жок экени белгилүү болгон. Кыргыз жараны диний себептерден улам жоолугун чечүүдөн баш тарткан. Полиция кыргыз аялдын жоолугун жулуп алуу үчүн колун сунганда ага жууп катары аны бир нече жолу уруп, тытып, погондорун жолуп салган. Кыргызстандык аялга карата административдик укук бузуу боюнча протокол түзүлгөн. Булак аргумент кежи. Садыр Жапаров Эмомали Рахмонго көңүл айтты. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго көчкүдөн адамдардын каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Мамлекет башчынын маалымат кызматы телеграмманын текстин жарыялады. 2023 жылдын 15 февралында Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдуу облусунда көчкүнүн кесепетинен адамдар каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Жалпы Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм деп жазылган анда. Жапаров жабырдаткандардын тез арада сакайып кетишине тилектештигин билдирген. Булак Спутник кежи. Класска күчүк алып келген окуучунун окуясы. Мугалим коомчулуктан кечирим сурады. Социалдык тармактарда класска күчүк алып келген окуучуну урушкан мугалимдин коомчулуктан кечирим сураган видеосу тарады. Анын айтымында ал эмоция калтырып, баланы тартипке чакыруу максатында урушкан. Мындай көрүнүштөр көп эле болуп келген. Ошондуктан баланы тартипке чакыруу максатында жакшы эле ойдо урушкам. Эмоция калтырганым үчүн коомчулуктан кечирим сурайм деген ал. Бала мугалимден кечирим сураганын укканы же укпаганы белгисиз. Эскерте кетсек, 13 июлда Баткен облусунун Кадамжай районундагы Айтматов атындагы номер 5 мектеп гимназиясынын 4-классынын окуучусу класска күчүк алып келген үчүн аны класс жетекчиси катуу тилдеген. Бул жаңжал тартылган видео социалдык тармактарга тарап, колдонуучулар арасында сынга кабылган. Алар мугалимдин педагогикалык жүрүм-турумун сынга алышкан. Алар балага кырдаалды туура түшүндүрүп, ага жаратылышка, жаныбарларга болгон сүйүү сыяктуу баалуулуктарды сиңирүүнүн ордуна этикага жатпаган жана агрессивдүү жүрүм-турумдарды көрсөтүп жатканына нааразы болушкан. Окуя массалык маалымат каражаттарында кеңири тараган. Андан соң билим берүү жана илим министрлиги окуя боюнча мектеп директоруна жана соцпедагогко эскертүү, видео тасмага жана окуучуга орой мамиле жасагандыгы үчүн мугалимге катуу сөгүш берилгенин жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгын билдирген. Булак кабары кежи. Манашчы Дөөлөт Сыдыковго кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Илгиз Шаменов Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ага бийликти күч менен басып алууга, ачык чакырыктар беренеси менен айып тагылып, эми издөө жарыялана турганын да билдирген. Бул маалыматты тактоо максатында Ички иштер министрлигине кайрылганыбызда комментарий беришкен жок. Эске сала кетсек, Дөөлөт Сыдыков былтыр 5 майда үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткен. Булак Супер кежи.
Бүгүн 17 февралда Бишкектин 1-май райондук сотунда Ихсан турак жай кооперативи боюнча кылмыш иши соттоо каралып жатат. Ихсан Group Ltd кооперативинин директорлор кеңешинин төрайымы журналисттердин суроолоруна жооп берип, өзүнө коюлган айыптар боюнча төмөндөгүлөрдү айтты. Биздин күнөөбүз аныктала элек. Азыр бир нерсе деп айтуу али эрте. Жабырлануучулар тарабынан жазылган арыздар компаниянын атына жазылган. Азыр териштирүү иштери бүтө элек дейт Акинай Бекмурзаева. Эске салсак, Ихсан кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмурзаева июль айында кармалып, 2022 жылдын сентябрына чейин СИЗОго камалган. Булак Назар Ньюс KG. Бишкекте энесин жана 2 баласын өлтүргөн окуя. Каза болгон аял менен шектүү, сүйүү мамилесинде болгон. Бишкекте 16 февралда киши колдуу болуп өлтүрүлгөн аял кылмышка шектүү менен сүйүү мамилесинде болгон. Бул тууралуу Супер KG порталына өздүк булактар билдирди. Маалымдалгандай, өлтүрүлгөн 5 жашар бала шектүү менен маркум аялдын баласы. Эскерте кетсек, кечээ 16 февралда Бишкек шаарында энеси 2 баласы менен киши колдуу болуп өлтүрүлгөн. Аталган кылмышка шектелип, 1986 жылы туулган Баткен облусунун Кадамжай районунун тургуну өзүнүн үйүнөн кармалган. Учурда аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иштери жүрүп жатат. Булак Супер KG.